Aman keçinizler menен baaryңыздарды. Мына бүгүн биз Москвадагы эмгектенип жүргөн жаштар ушу Лейликте болуп жаткан окуяларга кайдыбир карабастан баарыбыз чогулуп өзүбүздүн оюбузду билдиргенди туура таптык. Биз ушул Жалилов Бекжан, Эгембердиев Саатбек, Абдуллаев Акжолдун иштерине оң жагына чечилет деген үмүт менен баарыбыз ушинтип чогулуп отурабыз. Биз сиздерди, туугандарды, Лейликте бардык жаштарды, ушул патриот жигиттерди колдоп кетет деген ишеничтебиз. Эртең баарыңыздар кайдыгер карабай ушул балдарга колдоо көрсөтүңүздөр, сиздерден суранабыз. Assalamu alaikum, Kırgız elim, hurmatlı Leylekliler, Жаңажер айлыкөтүнүн тургундары. Менин кайрылуум Москвадан Садыр Жапаров Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевич, Камчыбек Кыдыршаевичке сиздерден суранарым ушул Жаңажер айлыкөтүндө болуп аткан Эгембердиев Саатбектен, Жалилов Бекжандан, Абдуллаев Акжолдун иштери боюнча адилеттүү чечим чыгарышыңыздарды күтөбүз сиздерден. Урматтуу жердештер, саламатсыздарбы урматтуу жердештер? Мына биз дагы ушул абдан резонанстуу акыркы окуяларга караштуу өзүбүздүн ой пикирибизди айтып чыгууга туура деп чечтик жана өзүбүздүн жарандык атуулдук позициябызды дагы айтып, ушул жерге өз ыктыярыбыз менен сот жана сот укук коргоо органдары ушул маселени эки жакка тең калыс жана адилеттүүлүк менен чечип беришини каалап кетмекпиз. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Биздин бүгүн жыйылган себеби биздин Лейлик районунда болуп аткан айлыкмөттөргө тоскоолдук болуп атат. Кечээ күнү камап койду, 2 күнгө. Ошону бизге оң жагына чечип беришин суранабыз. Биз ошон үчүн чогулуп атабыз. Бизден суранабыз, биз жаштардын атынан кайрылып кетебиз. Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке сиздерге кайрылабыз. Оң жагына чечип бериңиздер суранабыз сиздерден. Биздин тилегенибиз ошол. Жаштарды сындырбаңыздар шагына. Саламатсыздар урматтуу кыргыз элим, анын ичинде Жаңажер айлыкөтүнүн тургундары. Акыркы убакта баарыбызга белгилүү болгондой, интернет айнымында аябай көпчүлүккө тарап чоң чуулгандуу окуялар менен тааныш болуп жаткандырсыздар. Биз бул жакта Москва элинин жердештер эң биринчи жолугуунун негизги максаты Эгембердиев Саатбек агайды, Жалилов Бекжан жана Абдуллаев Акжолду колдоо иретинде келип отурабыз. Жөн гана өзүбүздүн граждандык позициябызды билдирип, эч кимди каралабастан эл таразда эл калыс демекчи, элдин айыл билет, өкмөт билет, Бекжан кандай иштеген, Саатбек агай кандай иштеген жана ошондой эле бардык журтчулук билет. Ошол оң тарабына чечилип, биздин дагы үнүбүз жетсе экен деп келип отурабыз. Бизди көргөндөр сиздер дагы четке карап турбаңыздар, сөзсүз түрдө үн кошуңуздар. Рахмат. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Биздин бүгүн чогулган себеби биздин Жаңажер айлыкөтүндө болуп аткан ситуацияга ачык карашыңыздарды өтүнөбүз. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевичке кайрылабыз. Ушул болуп аткан иште оң жагына чечип беришти суранабыз сиздерден. Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, анын ичинде Лейлик районундагы Жаңажер айлыкөтүнүн жашоочулары, Москвадагы мекендештер. Биздин бул жерге келгенибиздин бирден бир себеби Эгембердиев Саатбек, Жалилов Бекжанды жана Абдуллаев Акжолду колдоо иретинде келип отурабыз. Эл таразда эл калыс демекчи,
биздин журтчулук, айыл өкмөт, аксакалдарыбыз баары билишет кандай жумуштарды аткарып, эл үчүн кандай иштерди кылып жатканын. Аны тактабаган учурда деле ар бирибиз интернет айдыңдан көрүп отурабыз. Негизги максатыбыз аларга колдоо көрсөтүү. Азыр жогоруда айтып кеткендей, туура так чечим чыгарып берүү. Жана ошондой эле ар бириңиздер кайдыгер карабастан сөзсүз түрдө үн катып, өз позицияңыздарды билдириңиздер жана ушул эр азаматтарыбызды, патриот жигиттерибизди колдойт деген ишенимибиз бар. Башталдык. Баарыбыз күтөбүз ошо балдардын ушу эмеге чыкканыга, эркиндикке чыгып, өздөрүнүн жумуштарын аткарсын, элге жардам берсин, бала чагасы менен аман болсун. Мына келе жаткан Орозон астында жакшы үмүтүбүз бар, үмүт кылып турайлы, Аллахтан тилейбиз баарыбыз. Ушул Көп дуа кылайлы. көп дуа кылып турайлы. Биз бул жерге эч кандай провокация уюштуруп же болбосо бирөөнүн суранычы аркылуу келген жокпуз. Ушул жерде турган бардык жаштар өз каалоосу менен өзүнүн граждандык позициясын билдириш үчүн келишти. Ошо баарыбыз колдоп келдик. Зор болду. Айыпта повтор кыласың.